сіздерді ошолеки келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Учурда биз ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүргүзүп аткан иштери боюнча жана ошондой эле биз маалыматты ушу берип кетели дедик. Именно мобилдик приложенияларга биздин ошолеки киргизилген тиркемелерге ошо биздин ошо объектилерди эң коопсуздук объектилер деп да койсок болот. Бул суу гидранттарын неге дегенде баарыңарга белгилүү болгондой эң негизги өрт өчүрүүнүн эң негизги булагы бул суу болуп эсептелет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ошолеки жүргүзгөн иштердин алкагында биздин ошолеки Бишкек шаарында жайгашкан 2GIS программасынын өкүлдөрү менен алгылыктуу иштерди алып бардык. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча өрт өчүрүү гидранттардын саны 7895 болсо, анын ичинен 3607 бузук абалда жана 4288 бул оң абалда да гидранттар. Багы түшүнүктүү болуш үчүн бул өрт өчүрүү гидранттар бул суу түтүкчөлөрүнө түтүк арматурасы менен орнотулуп, анан кийин өрт өчүрүү унааларына суу менен камсыз кылып берет да. Бул кандай гана курулуш болбосун, кандай гана баягы суу түтүктөр өткөн жер болбосун, ошолеки коопсуздукту сактоо максатында бул иштелип чыгып киргизилген система болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз 2GIS программасына Бишкек менен пилоттук проект кылып, мына Бишкек шаарында ушуну биринчи ирет ишке киргиздик. Бишкек шаарында киргизүү менен бул жерде баягы чынында эле көп кыйынчылыктар болот экен. Эмнеге дегенде ар бир гидранттын ошолеки далгата, ширатасын аныктап, анын ордун аныктап, аны иштейт, иштебейт деп аныктап чыгыш үчүн көп убакыт кетти. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ошо учурдан пайдаланып дагы мен ошо 2GIS программасынын өкүлү Аксанага дагы чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Булардын ошолеки жетекчиси менен мен жеке жолугуп, ушу сураныш менен кайрылдык эле. Ошолеки 2GIS программасына биздин ошолеки чоң шаарларда болгон гидранттарды отургузуп берсеңиздер. Эмнеге дегенде бул 2GISке отурганын да бирден бир себеби, биз баягы өрт болуп бир адреске чыгып атканда бизге келип түшөт ошолеки могул адресте өрт болуп атат депчи. Ошондо биздин балдар өрткө чыгып аткан маалда эле ошолеки 2GISке кирип туруп, жакын жерде кайсы жерде гидрант бар деп туруп билип коет да. Бирден бир баягы ошо 2GISке кошуунун бирден бир баягы себеби бул ыкчамдык. Ошо өрт өчүрүүдөгү баягы алдын ала ошолеки суунун бардыгы жоктугу же болбосо кошумча кайсы техникаларды, суу ташуучу техникаларды тартуу боюнча биздин адистерде, биздин ошолеки куткаруучулардын жеринде баягы кабыл ала турган решениясы тезирээк болуш үчүн деп ошолекини кабыл алдык. Бүгүнкү күндө ошол кыскача айта кетсем, Бишкек шаары боюнча жалпы 2322 ошолеки пожардык гидранттар бар. Анын 197си баягы бузук абалда, 2125и оң абалда. Ошолеки 2125и ошолеки биздин 2GIS программага отургузулду бүгүнкү күндө. Эми азыр мына биз өзүбүздүн партнерлор менен ишти алып баралы деп атабыз. Экинчи этап менен ошолеки Ош шаарындагы гидранттарды ошолеки 2GIS программага киргизүүнүн алдында турабыз. Андан тышкары анан Чүй областы, ошентип бардык областтагы гидранттарды ошентип 2GIS программага киргизүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Ошондой эле мына Ош шаары боюнча кыскача токтоло кетсек, жалпы Ош шаары боюнча 336 гидрант болсо, анын 180и оң абалда эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө иштеп атканы болгону 156.
Билесиздер, эң баягы чоң баягы өрттөр ошол эки чоң шаарларда көп катталат. Ошондуктан биз баягы биринчи ирет ошол эки чоң пилоттук проект кылып, ошол эки чоң шаарларды киргизип атканыбыздын дагы себеби ушул. Баягы өрттү өчүрүүдө баягы ыкчамдык менен бир кандайдыр бир дагы биздин кошумча биздин куткаруучуларга жеңилдик болуп эсептелсин деп биз ушундай кадамга барып атабыз. Жалпы ошол сиздердин маалымдап ошол эки жалпы бүгүнкү күндө 11 ай ичинде республика боюнча канча өрт катталды, кандай иш жүрдү, кандай чыгымдар болду, ошолорго да токтоло кетсем, 22 жылдын 11 ай ичинде республиканын аймагында 2779 өрт кырсыгы катталган. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2,3%га төмөндөгөн өрттүн баягы болушу. Ал эми 31 адамдын өмүрү сакталып, ошол эки өрттө 2779 өрттө 31 адамдын өмүрү сакталды. 15.444.064 сом материалдык баалуулуктар сакталган. Андан тышкары өрттүн кесепетинен 11 ай ичинде 3.321.924.620 сомдук зыян келтирилген. Ошондой эле тилекке каршы 26 адам каза болгон. Бул эгер 21 жылы ушул учурга 39 адам каза болгон болсо, учурда ошол эки бүгүнкү күнгө ошо 26 адам каза болуп калды тилекке каршы ошол эки өрттүн кесепетинен. Статистика боюнча өрт кырсыктарынын эң көбү 66% бул турак жайларда катталган. 1839 өрт кырсыгы катталып атат бүгүнкү күнгө учурдачы. Мына ушул учурдан да пайдаланып, урматтуу биздин маалымат каражатынын өкүлдөрү, азыр жаңы жылды тосуу алдында турабыз. Көп учурларда ошол эки балдардын шоктугунан, кандайдыр бир адамдардын кейбестигинен, адамдардын кайдыгерлигинен көп учурларда ошол эки биз жаңы жылыбызды баягы туура эмес тосуп, жаңы жылда өзүбүзгө баягы кандайдыр бир проблема алып келебиз. Бул эмне деген проблемалар? Бул ошол эки эле спирттик ичимдиктерин ичип, ошол эки тиешелүү отторду туура эмес колдонуунун себептери, электр энергияларды туура эмес колдонуунун себептеринен, ошондой эле баягы от казандарды колдонуудагы баягы эрежелер сакталбагандыктан көп учурларда ушул биздин частный секторлордо өрттөр пайда болуп, адам өмүрүнө дуушар келип атат. Ошондуктан учурдан пайдаланып, ушул мына жаңы жылыбыз кирип келе жатат. Бардык ошол эки торговый точкаларда, азыр мына базарларда, чоң баягы соода борборлорунда абдан баягы жаңы жылдык чоң камылгалар болуп, ошонун кесепетинен баягы коопсуздук эрежелери да сакталбай калбасын деген баягы чочулоо менен ушу суранып кетмекчибиз. Ошол эки өрт коопсуздугуна абдан көңүл бурсаңыздар. Эмнеге дегенде, ар бир ошол эки сом салынган бир сом болсо, ошол эки өрт коопсуздугуна, ал болсо 1 миллион сомдорду экономить этет да. Ошондуктан биз өзгөчө кыргыздар ошол эки аябасак, ошол эки өрт коопсуздугунан тыйынды аябасак. Мына көп учурларда кездешип атат. Азыр чакан бизнесте да өнүгүү үстүндө иш алып барылып атат. Көп учурларда ошол эки сарайларда мал кармалып атат. Ошолорду жанагы чөп саптаган жерлерин, жем сактаган жерлерде ошол эки короткий замканиянын кесепетинен ошол эки көп өрттөр болуп, канча деген чыгымдар келип атат. Ошондуктан урматтуу биздин азыр ошол эки теле көрүүчүлөр, социалдык сеттин ошол эки көрүүчүлөрү, бардыгыңыздардан ошол эки суранат элек, ушу өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча өзүңүздөр дагы үйдөн бала бакырага инструктаж жүргүзүп, тууган туушдандарга, кошуналарга эгер билген болсоңуздар, ошол эки тиешелүү үгүт насаат иштерин жүргүзөңүздөр. Биз бүгүнкү күндө дагы андан тышкары ошо үгүт насаат иштери жүрүп келет бул боюнча. Мен кыскача ошол эки дагы кайсыл тармактарда ошол эки өрт көп кездешип атат. Ошону дагы кыскача баягы статистикага токтоло кетсем,
эң негизги электр жабдуулардан колдонуудагы этиятсыздыктан 34%, жалпы өрттүн 34% келип чыгып атат да ушул эки. Өрткө этиятсыз мамиле кылгандыктан 16%. То есть от менен баягы ойноо деген сөз бар эмеспи, жакшы. Ошонун кесепетинен 16% ушул эки өрттүн келип чыгышы болуп атат. Андан тышкары мештерди жана морлорду этиятсыз колдонуу дейт. Баягы үйдө эле в основном частный секторда да морлорду убагында туура эмес чыгып алып калган, морлордон жыртык чыгып калган, баягы кышка даярдык болгон эмес. Ошонун кесепетинен кичинекей искрадан от пайда болуп, ошондон өрт чыгып кетип, мына 7,2% ушундай учурлар болуп атат. Балдардын от менен ойноосунан келип чыккан, ушу балдардын, кичинекей балдардын шоктугунан мына 7% өрт кырсыгы келип отурат. Мына бүгүнкү күндө азыр мына петардалар сатылып атат, жана взрывчаткалар сатылып атат. Ошолордун дагы туура эмес колдонуп, туура эмес пайдалангандын себебинен бүгүнкү күндө дагы ошол эки өрттөр чыгып кетиши мүмкүн. Ошо үйдөн да чыгып кетиши мүмкүн. Кээ бир учурларда ошол эки петардаларды эшке жардырам деп, үйдөн күйгүзүп алып эшке чыгам деп, үйдүн ичи өрттөнүп кеткен учурлар болот. Ошондуктан ушу учурдан пайдаланып суранат элек, жалпы ошол эки от менен ушу өрт кырсыгы менен алдын алуу иштерди үйүңүздөрдө дагы алып барсаңыздар. Менде кыскача ушул. Эгер дагы сурооңуздар болсо, мен жооп берейин. Уважаемые коллеги, уважаемые представители средств массовой информации, мы сегодня хотели как раз перед Новым годом оповестить вас о том, какие работы у нас дополнительно делается именно по обеспечению пожарной безопасности в нашей республике. На сегодняшний день мы с представителями 2 ГИС мы провели огромную работу в нашем городе Бишкек. То есть мы достигли планомерной цели, которую мы поставили. И мы обратились к компании 2 ГИС, чтобы они в эту программу ввели гидранты, то есть пожарные гидранты, которые находятся в городе Бишкек. Таким образом, на сегодняшний день мы уже достигли этой цели, и по городу Бишкек 2125 пожарных гидрантов уже введены в программу 2 ГИС. Что это нам даст? Что нам даст? В первую очередь, это даст нам для оперативного реагирования на тушение тех или иных пожаров. Она даст возможность быстро решить вопросы обеспечения водой. То есть основной источник тушения пожара это является вода. И таким образом мы на сегодняшний день на 2125 гидрантах мы уже ввели вот эту программу 2 ГИС. То есть наш пожарный расчет, выходя в адрес какой-либо, где произошел пожар, заходит в программу 2 ГИС и дает команду, где поблизости имеется гидрант. Таким образом, они оперативно, бесперерывно могут обеспечить водой при тушении того или иного пожара. Если в Бишкеке находится, то есть всего находится пожарных гидрантов 2322, из них 197 нерабочих. Таким образом, наши специалисты по пожарному надзору, управление пожаротушения и профилактики пожаров проводят соответствующую работу по устранению тех или иных недостатков по гидрантам. То есть сейчас Бишкекским горводоканалом проводится тесная работа по устранению тех или иных вот этих недостатков. Пожарный гидрант в основном у нас
находятся в Бишкеке заглубленные, да, то есть они находятся под землей. Почему? Потому что у нас погода резко континентальная, и в зимний период они в открытых местностях они замерзают. Из-за этого наши все пожарные гидранты, они построены под землей. Также вот, нашим вторым этапом мы планируем провести работу в городе Ош, далее в Чуйской области и по всем областям. До конца 2023 года мы совместно с 2GIS мы проведем вот эту всю работу, полностью завершим. Все имеющиеся гидранты будут введены в программу 2GIS. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поблагодарить партнеров наших программы 2GIS, что они пошли навстречу и всю работу они провели безвозмездно, то есть бесплатно. Это дает нам очень большую возможность для оперативного реагирования на любые пожары. То есть. И над этим мы тоже не останавливаемся. Наша работа будет еще продолжена. И этапом в 2023 году полностью по республике завершим вот этот учет наших пожарных гидрантов. Расскажите общую статистику пожаров за 11 месяцев текущего года и основные причины. Сейчас, уважаемые коллеги, вот за 11 месяцев по всей республике было зарегистрировано 2779 пожаров. Это по сравнению с предыдущим годом 2,3% ниже, чем прошлый год. Там мы спасли, в этом пожаре мы спасли 31 человеческих жизней. Также мы спасли материальные ценности на сумму 15 миллионов 444 тысячи 664 сомов. За 11 месяцев ущерб от пожаров составило 3 миллиарда 321 миллионов 924 тысячи 620 сомов. И также, к сожалению, мы потеряли 26 человек. Если в 2021 году в таких случаях мы потеряли 39 человек. Основная, где вот возникает такие пожары, в каких случаях? Это в первую очередь короткое замыкание. В вторую очередь идет это короткое замыкание, за счет короткого замкания идет 34% всего пожара. Из-за шалости 16%. Из-за несвоевременного обслуживания котлов 7,2%. И из шалости ребенков 7%. Основная вот статистика на сегодняшний день вот такая. Облустарга бөлүнүп берилсе, кайсы облустарга канча унаалар берилди, борбордо болсо кайсы точкаларда иштеп атат, айтсаңыз. Жакшы суроо болду. Билесиздер, былтыркы жылы биз 58 автоунаа алганбыз. Бул болсо республиканын баардык областтарына тарады. Анын ичинен эң негизги баягы кандай принцип менен муну таратканбыз. Эң негизги кайсыл областтарда, шаарларда баягы өрт көп болот. Биринчи очередь өрттүн статистикасы боюнча биринчи эң көп болгон өрт это Чүй областы.
анан Бишкек шаары, Ош шаары болуп анан ушинтип кетет да. Эми бүгүнкү күндө дагы ал өрт өчүрүү машиналардын бардыгы тең основной ошо Чүйгө, Бишкекке, Ошко, республиканын бардык аймактарына жеткирилген. Жана аларды мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, могу өрттүн азаюусунун себеби дагы жана баягы өрттүн материалдык чыгымынын дагы азыраактыгы былтыркыга салыштырмалуу ушул эки биздин автоунаадан көп нерсе зависит этет. Неге дегенде мурунку биздин автоунаалар 4 гана тонналык болгон болсо, бул биз былтыркы алып келген ошол эки КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү автоунаалардын ёмкосы 6 тоннага 6 тонна ошондуктан баягы өчүрүүгө дагы жана ошондой эле баягы ыкчам куткаруучуларды жерине жеткирүүдө дагы баягы ыкчамдык пайда болду да. Ошонун себебинен дагы мына өрттүн статистикасынын азайышы дагы ушул жерден өзүңөр көрсөңүздөр болот. Андан тышкары дагы кошумча ушул эки учурдан пайдаланып айта кетсем, урматтуу коллегалар, жалпы мына бөлүштүрүү кандай болгон деп атпайсызбы? Мен кыскача токтоп коеюн. Мына Ош шаарына 5 бөлгү бөлүнгөн, ошол эки 58-ин ичинен, Бишкек шаарына 12 бөлүнгөн, Чүй областына 12 бөлүнгөн, Жалал Абад областына 8 бөлүнгөн, Ысык Көл областына 6 бөлүнгөн, Талас областына 3 бөлүнгөн, Баткен областына 4 бөлүнгөн, Ош областына 5 бөлүнгөн, Нарын областына 3 бөлүнгөн. Ошентип жалпы 58 автоунааны ушинтип бөлүп бергенбиз. Андан тышкары мына бүгүнкү күндө аябай дагы жакшы чоң жаңылык. Бүгүнкү күндө биз ошол эки Кытай Эл Республикасынан 100гө жакын ошо өрт өчүрүүчү автоунааларды алмакпыз. Аны бүгүнкү күндө 85 келип биздин корообузга кирди. Ал жерде баягы көптөн бери көйгөй болуп келе жаткан дагы биздин проблема бар. Бул баягы автолестница деп коет да, автошаттл же болбосо АКПП 50 деп коет. Ошо 50 метрлик автоунаадан дагы 3 келет да кошумча. Азыр 85 келди, дагы 15 келүү алдында турат. Алардын ичинде ошол эки 3 болсо ошо автолестница деп коет 50 метрлик. Ошондойдон 3 келет. Кудай буйруса, Ош шаарына дагы, Бишкек шаарына дагы кошумча баягы күч болуп берет деген чоң үмүттөбүз. Андан тышкары дагы бир ал жерден берилип аткан техникалардын баягы мүмкүнчүлүктөрү, анын ичинде 10 автоунаа, ошо өрт өчүрүүчү автоунаа ва АСМК деп коет, аварийно-спасательная машина. Астында лебедкасы бар, аркасында жанагындай манипулятору бар. Любой ошо өрткө киргенде, өрт болуп аткан маалда, билесиздер да, же склад күйөбү, же үй күйөбү, дарбазасын суулуп салыш керек болот, ичинен бекилип калган болот кээ бир учурда. Ошону ыкчам чечүү максатында дагы ошол эки арасында ушундай автоунаалар бар. Бардык жабдыктар менен. Бул ошол эки Кытайдан келген жардам. Бул эгер расчетто 6 киши болгон болсо, 6 кишинин кийим кечеги жана эки түтүндөн коргоочу маскалары менен толугу келди да. Аны дагы эми Кудай буйруса сиздерге демонстрация кылып өзүнчө баягы эме презентовать этип беребиз. Андан тышкары дагы чоң жаңылык биздин ошо Россия Федерациясынан дагы кошумча ошол эки автоунаалар келип атат, өрт өчүрүүчү автоунаа. Биз жалпы ошол эки 40 автоунааны күтүп атабыз. Бүгүнкү күндө кампабызга келип 10 өрт өчүрүүчү автоунаа КАМАЗдын базасында келип азыр кампабызга түштү. Кудай буйруса февралда толугу менен келип бүтөт деп ошону күтүп атабыз. Чоң рахмат. Дагы сурооңуздар болсо? Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Башка сотрудник жооп берсе болобу? Кандай деп? Башка дагы. Силерге канча кызмат берип иштейт ошо бир унаадачы, чалуу болгондочу канча киши барат? Эми мындай да, чалууларда ошо өрттүн баягы эмесине масштабына жараша баягы БИС-1, БИС-2, БИС-3 деген өзүбүздүн баягы сигналдарыбыз бар. Ошого жараша чыгат. Эгер мына штаттык бир пожарный машина чыкса, шопуру менен 5 куткаруучу чыгат. 5 куткаруучу, өрт өчүрүүчү куткаруучу. Ал жерде ошол эки начальник карауласы болот, командир отделениясы, ошол эки суу менен обеспечить эте турган боец. Ошентип
bir emede avtounada ошолеки 5 куткаруучу жерге чыгып кетет. Урматтуу Максат Бажатов өтүүчүлүгү билип келе жаткан баарыңыздарды жаңы жаңы жылды майрамдоодо ушу бизде салт катары, адат катары майрамды көңүлдүү, ачык кылып өткөрүү максатында ошо пиротехникалык заттарды колдонууга элибиз көнүп калды. Андан сырткары ушу чоң мамлекетибизде өтүп аткан жакшы майрам күндөрүбүз дагы ошо салюттар менен коштолуп ушу пиротехника менен колдонулуп өтөт, өзгөчө жаңы жылда. Ошонун негизинен ушу пиротехникалык заттарды колдонууда өзүнчө бир өрт коопсуздугун сактоо жаатында эрежелери бар эле да. Ошонун негизине токтолуп кетсем, пиротехникалык заттарды колдонууда негизги талап болуп бул жанакы ошо этикеткаларында жазылган өзүнүн инструкциясына жараша колдонуу зарыл. Андан сырткары ошо пиротехникалык заттарды курулуш имараттарынын бош аянт жааларында 50 метр аралыкта колдонууда зарыл. Эң негизги кооптуу мал болуп жанакы заттарды күйгүзүп, заттар ошо жарылбай же өзүнүн эффектин көрсөтпөй калган учурда 2 мүнөттөн кийин ашыгыраак болуп, анан жанына барып кароосу зарыл. Эгерде колдонулбай калган пиротехникалык заттарды утилизация деп коет, жоготуу максатында колдонсо, буну атайын өрттөргө же салбай, аны өзүнчө бир 2 суткага чамалуу сууга салып, чылап, ошондон кийин гана жанакы таштанды жайларга таштаса болот. Мисалы үчүн азыркы жаңы жылды мааракелерди өткөрүүдө, чоң соода түйүндөрдө, окуу жайларда же болбосо жаңы жылдык мааракелер өтүп атпайбы, жанакы культурный маданий имараттарда. Ал жерде да кичинекей өзүнчө коопсуздук эрежелери бар. Ошол атайын эвакуациялануучу, чыгуучу эшиктер ачык болуусу зарыл. Элдер ошо ар бир маараке атайын өрт өчүрүүчү, өрт коопсуздугу жаатындагы кызматкер менен коштолуусу зарыл. Негизги максаттар болуп. Анан кийин ошондой имараттарда биринчи өрт өчүрүүчү аймандар ар дайым ыкчам түрдө иштөөгө даяр болуп турушу керек, камсыз болуп турушу керек. Негизги ушу эмелер да, эрежелер. Можно на официальном языке использование пиротехники? Да, конечно. Здравствуйте еще раз. Каждый праздник у нас, вот, особенно сейчас с Нового года, сопровождается с использованием пиротехнических изделий. Пиротехника, она сама из себя представляет это специальные горючие вещества, которые выполняют функции свечения ярких огней, да, там разноцветных огней. И имеется много видов этих пиротехнических изделий. Основные мероприятия, которые при использовании пиротехнических изделий, меры безопасности, это использовать пиротехнические изделия по инструкции, согласно законодательства и согласно стандартов. Вся пиротехническая продукция, которая завозится в нашу страну, она должна иметь инструкцию на официальном языке или на государственном языке. Пользователи пиротехнических изделий должны для начала изучить инструкцию, порядок использования, порядок его зажигания, определить местность, пространство вдали от жилых зданий, да, сооружений на расстоянии не менее 50 метров. Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнические изделия под деревьями или линиями электропередач. При несрабатывании пиротехнических изделий строго рекомендуется не подходить к этому изделию до истечения 2-5 минут. В случае неиспользования или не срабатывания пиротехнических изделий, утилизация их производится в бытовом случае, это погружение в воду в среднем до 2 суток. После можно утилизовать ее как бытовой мусор, в принципе. Основные мероприятия такие. Конечно, запрещается использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, в домах, в культурно-массовых учреждениях. Некоторые фейерверки, конечно, используются в закрытых помещениях, но они должны использоваться под строгим соблюдением правил пожарной безопасности, ответственными лицами, которые организовывают и проводят это мероприятие.
саламатсызбы? Кеңештегеним боюнча инспекторлор тарабынан 2022 жылдын ичинде жалпысы 2199 текшерүү болду. Анын ичинде пландуу 3143, пландан тышкары 194, контролдук 1862. Текшерүүнүн жыйынтыгында 279 материал катталып, жалпысынан 3 миллион 871 штраф салынды. Биздин жумуш тараптан. Мен кыскача маалымат берип коеюн, ошондой эле суроолор болсо бергиле. А вы можете продублировать на русском? Хорошо. Здравствуйте. Со стороны пожарных инспекторов всего было проведено 5199 проверок, из которых 194 это внеплановые, 1862 это плановые. Всего по итогам проверки было наложено 279 штрафов на общую сумму 3 миллиона 871 сомов. Какие нарушения? Основные виды нарушений – это отсутствие пожарной сигнализации и первичные средства пожаротушения отсутствие. Здравствуйте, представители средств массовой информации. Мы, как социально ответственный бизнес, конечно же, откликнулись на просьбу представителей Министерства чрезвычайной ситуации Кыргызской Республики и внесли в наш продукт информацию, которая требовалась для обеспечения максимально оперативной работы пожарных расчетов во время выездов. Информацию мы вносили порядка 3 месяцев, шла продуктивная тесная работа вместе с представителями министерства. Как раз сейчас эта работа закончилась. Вся информация по городу Бишкек уже отображается. Уже пожарные расчеты во время выездов могут использовать эту информацию. Я надеюсь, что это будет началом долгой продуктивной работы. Далее у нас по плану есть также город Ош, вся Чуйская область. И надеюсь, что до конца 2023 года мы внесем всю необходимую информацию.